Assalamu alaikum dostlar, менин сүйүктүү катталуучуларым. Бүгүн сиздерге казан жана сковородкадагы кирлерди кантип оңой жол менен чыгарып алуунун видеосун көрсөтмөкчүбүз. Сковородканы отко коюп, жакшылап ысытып алабыз. Колуңузду сковородканын үстүнө тосконуңузда колуңузга ысыктап келген болсо, оттон ала берсеңиз болот. Оттон алып ыңгайлуу бир жерге коюп алабыз дагы. Үйүңүздө болгон май кетирүүчү каражатты колдонсоңуз болот достор. Мен мисалы кадимки эле кол жууган самындан ушундай союк бир каражат даярдап аламын дагы. Аны менен колдо жуйбоз, идиште жуймун жана ушундай казандарымда апапакай кылып тазалап дагы аламын. Болгону спрей идишке куюп, ушинтип эле чачып тазалап аламын. Урматтуу достор, сиздер деле ушундай казан, сковородкадагы кирлериңизди чыгаруу үчүн кымбат бир каражатка акча коротпой эле үйүңүздө болгон идиш жуучу мелаңыз менен эле мелаңызды ушундай бир спрей идишке куюп алып туруп, ушул жол менен агартып тазалап алсаңыз болот. Мынакей достор, өзүңүздөр көрүп тургандай, менин казанымда, сковородкамда аябагандай кир деген болчу. Мен атайын ушул видеону тартайын деп көптөн бери жуубай жүргөм. Көрүп турасыздар достор, кирлери аябагандай чыгып атат. Спрейди сээп алгандан кийин достор 5-6 мүнөт тындырып коебуз дагы. Сууга, муздак сууга жакшылап чайкап алсаңыз, казаныңыз, сковородкаңыз ушундай апапакай болуп жалтырап калат. Урматтуу достор, каналыбызга катталып, ой пикириңизди бөлүшүп кетсеңиздер аябагандай кубанычта болобуз. Жана ошондой эле видеолорубузду башка досторуңуз менен дагы бөлүшүп кетүүңүздөрдү сунуштайбыз.